Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто социалдык тармакта ошондой эле коомчулукка белгилүү болуп бара жаткан блогер дейли Бакай Кашкарбаев. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум, урматтуу бекендештер. Саламатчылык. Бакай мырза, сиз акыркы учурда социалдык тармактарда болобу, кайсы учурда коомчулуктун арасына сүңгүп кирип бара жатасыз да. Деги эле ушул саясатка, ушул коомчулук арасына качан, кайдан чыга келдиңиз? Биз былтыр Садыр Нуркожоевичту колдоо кыймылы ачылганда кошулганбыз. Ошол кыймылга кошулган анан саясатка аралашып калдык. Ошо кыймылдын артынан эле жүрөбүз дагы эле колдоо кыймылы. Саясатка аралашып калдым дейсиз, ошол өзүңүздүн топту кантип жарып чыктыңыз? Сизге кимдир бирөөлөр ушул топту жарып чык, же болбосо кандайдыр бир көрсөтмө бериштиби? Эми баягы адам мындай ниетине жараша болот да баардык нерсе. Биз ошо барып кошулуп, жаңы кыймыл ачылып кошулуп атканда ар кандай сөздөрдү уктук да, Садырды эч качан чыгарбайт, Садыр чыкпайт, Садыр келбейт, Садырдын карьерасы бүттү, болду, Садыр деген унуткула дегендер да болду да. Анан биз чото мындай жүрөгүбүз менен, көкүрөгүбүз менен сезип турдук. Бул киши чыгат, кыргыз элинин башына келет. Анан моякта жемкорлордун баарын ордуна коет деген ишенич бар болчу бекем. Ошо социалдык тармактарга пайда болгондон баштап эле сиздеги кандай көрүүчүлөр көбөйдү да. Ошондо өзүңүздү кандай кабыл алдыңыз? Айрымдар Бакырчак Бакай десе, айрымдар сизди аябай олуттуу кабыл алып атышты. Мен эми 80-90% эл туура эле деп атат. Ошондой эле айтыш керек буларга. Эч качан кошоматчы болбо деп атышат. Ар дайым чындыкты сүйлө, акыйкаттыкты сүйлө деп. Анан баарына, особенно жемкорлорго жакпай айтсам керек, анан кыргыз чортомандарга жагып эле атат элге. Бакай мырза, келиңиз. Сизге ушул өзүңүздүн жеке жашооңуз анан кайсы жакта төрөлгөнүз кызык болуш керек да, анткени дегенде сиз каалайсызбы, каалабайсызбы? Социалдык тармактарда мындай элдин кызыгуусуна алынып келе жатасыз да. Мен кичи мекеним Нарын шаарында төрөлгөм. Өзүм жерим Актала, уруум Басыстар деп коет бизде. Ошо Акталалык Басыстардан болобуз. Ошо Нарын мектебин, Токтогул орто мектебин окуп бүтүргөнбүз, 9-класстын базасында. Кийин строительный техникумга тапшырып, анан жана семейный положение боюнча окуубузду токтотуп калдык. Окуп бүтө албай калдык. Андан кийин биз ошо 12 жашыбызда атабыз өтүп кеткен. Апабыз 4 бир тууганыбыз менен калганбыз. Ошо жашоонун кыйынчылыгын көрдүк, ысык суун көрдүк дегендей. Анан эмне болду? Анан баягы 90-жылы Совет өкмөтү чачырады. Андан мурун пионер комсомол дегенди көргөнбүз. Совет өкмөтүнүн доорун көрдүк. Андан кийин жана кыргыз эли бүт чарбанын баарын талкалаган, завод фабриканы талкаланган, мал чарбасы талкаланган заманды көрдүк. Андан кийин рыночный заманды көрдүк. Көрө келатабыз ушу баарысын эле. Саясатка балалыгыңыздан бери аралашып калдыңызбы, же кандайдыр бир ойдон кийинби? Биз 2010-жылы аябай активно катышканбыз. Элдик революцияга жүргөнбүз ошол жакта. Эмилбек Каптагаев, Өмүрбек Текебаевтар менен иштешкенбиз. Бул кишилердин сырын билем, аябай жакшы, кандай эмне адамдар экен. Ошондо анан баягы элдин немеси, патриоттордун көбү эле уже тияка сатыла баштады да. 2010-жылда так эле ушундай история болгон да. Патриоттор жанагы элдик кыймылдардын баары эле тиги акчалуулардын, бийликтегилердин немесине ой баштады. Анан биз ошондо эле көзүбүз жеткен. Мен Эмилбек Каптагаевка да айткам, көп узабайсыңар депчи. Бул кошоматчылар силердин түбүңөргө жетет. Көзүңөрдү май басып баратат, көзүңөрдү ачкыла. Бунун аягы жаман менен бүтөт. Себеби кыргыз эли андайга чыдабайт, адилетсиздикке, эки жүздүүлүккө чыдабайт. Акыры бир күнү түшөсүңөр ошол. Тиги кукем түшкөн эмеге силер түшөсүңөр анга деп айткам ачыгын. Саясат деген коркунучтуу дагы, жагымдуу дагы нерсе да.
Ошол саясатта адам өзүнүн ордун табыш үчүн көптөгөн эмгектерди, көптөгөн кыйынчылыктарды талап кылат да. Ошол саясатчы болуш үчүн же болбосо ошо коомчулуктун ишине аралашыш үчүн башың бир болуш керек же экөө болуш керек. А сиздики кандай? Эми баягы сөздүн башында айтып кетпедимби, адамдын ниетине жараша болот да көп нерсе. Анан ошол акыркы максатты көргөн адам ошол максатка жетиш үчүн эчтекесин аябайт, башын деле сайып коет керек болсо. Биз ошо келечектеги максатты көрүп турабыз. Кыргызстандын жакын келечегин адилеттүү, мыйзамдуу мамлекет экенин көрүп турабыз. Ошого баштап бараткан кишинин энергиясын, ыйманын, күч кубатын көрүп турабыз. Кудайым буйрса кыргыз эли биз жетебиз, ошол жашоо, ошол жолго түштүк. Эми баягы башында өйдө ылдый кыйынчылык болбой койбойт да, болот. Ар кандай бул тазалануу жолу да. Ошол тазалануу жолунан ыргый берет тигилер. Поезддан ыргыта беребиз тиги жемкор, эки жүздүү коррупционерлерди. Акыры анан тазаланабыз да. Эч ким калбайт, бүт патриоттор калат да биздин поездда. Садыр Жапаров өзү да ачык эле айтып атпайбы? Мен эч кимди аябайм депчи. Же досум болосуңбу, тууганым болосуңбу, жемкорлук кылдыңбы, коррупция кылдыңбы, жоопко тартыласың. Азыр сиз өзүңүздү саясатчы катары эсептейсизби? Ооба. Элдик саясатчы деп койсо болот. Жакшы экен. Бакай мырза, ошол инсан саясатта орду болуш үчүн коркок же батыр болуш керек же эмне деп коет кыргыздарда? Эки жүздүү. Эки жүздүү болуш керек. Ооба, бизде 30 жылда Сиз кайсылардын катарына киресиз? Эки жүздүүлөргө коркокко же батырлыкка? Аны эл баа берсин. Мен өзүм мактаганда болду алат. Бизде 30 жылда тиги биздин конвейер ошондой жалаң эки жүздүү кошоматчы гана кадрларды өстүрүп койду да. Кече Садыр Жапаров деле айтпадыбы? Коррупционер, ууруларды чоңойтуп келди да буга чейинчи мындай бир патриот, эмгекчил, мекениңер сүйгүлө деп мындай бир воспитание, тарбия болгон жок да, только ичип жеп анан кошомат кылганга эле үйрөтүшкөн да. Ушуна азыр кадровый таңсыздык ошондон болуп атпайбы? Кадр жок коеюн десең, бүт эле ууру кески, эки жүздүү, алдамчы, кошоматчы баары тең эле. Ошонун арасынан Садыр Нуркожоевич деле бирөөлөр рекомендациясы менен ушул жакшы тигине мындай десе алып барып койсо эле ал тиги чоң муштум болуп чыгат же жемкор болуп чыгат. Анан эле ким жаман анан Садыр жаман болуп атпайбы? Сизден көп айбагышат да. Азыр ачуучундук айрыкча азыркы учурдагы айрым саясатчылар коркот. Жашоодо биз саясат тууралуу азыр биртикеден өтөбүз ошол эле темага. Жашоодо кандай адамсыз? Сиз мындай эфирге көрүнгөндө же болбосо камерадан сүйлөп атканда бакырып, кыйкырып элди чочутуп турасыз. Жашоодо эмне? Ушундай эле адам, бакырчак, кыйкырчак, бирок үйгө балдарга аябай мээримдүү атамын. Ошо келинчекке жакшынакай мамиле кылабыз, бир туугандарга, тууган урукка күйүмдүүбүз. Колдон келген жардамды беребиз. Ошо эмне деп айтабыз эми башка? Сизге туура эмес суроолорду берип алсам, студиядан кууп чыкпайсызбы? Жок. Ошол эл чындыкты билсин да, акыйкатты билсин. Ушул эл деле мен чын жүрөгүмдөн ушундай күйүп пышып сүйлөп атканымды билип атат да, мен көчөдө мындай бассам жөн эле эл ар бир экинчи киши токтотуп алып колун сунуп ыраазычылык билдирет. Ошондо рахат аласың кадимкидейчи. Ушул кылып аткан жумушум туура эле жакшы эле болуп атыптыр. Эми анча-мынча кемчиликтер болду. Баягы Садыр Нуркожоевич аны бизге айтып атты, маданияттуу болгула депчи, маданияттуу болгула. Аябай катуу кетип калып атасың, катуу айтып коюп атасың деп мындай кемчилигибизди түздөп атты. Биз аракеттен түзөлүп келатабыз эми. Жакында эле болуп атып саясатчы. Тигилер 30 жылдан бери уже машыгып бүткөн да, жемкорлор. Ошондо сиз мага маданияттуу болгондо жолугуп турсуз да? Анда бактылуу экен да. Тынчып калганда жолуктубуз. Бакай мырза, ушул саясатка чейин деп коебу, өзүңүз айтмакчы, элдик саясатчы болгонго чейин элдер сизге кандай, сизди кабыл алышкан, азыр кандай кабыл алышат? Айырмачылыгы болот атабы? Мен жаңы Садыр Жапаровду колдоо кыймылына барып кошулганда айтканда Бакай акыл эсинен айныптыр. Бул баягы жыгылган күрөшкө тойбойт болуп тиги
каптагайга утулуп калган, ошонун өчүн алган, ошонун баягы ошол жактан жакшы эле сабак албады беле, 2010-жылы жакшы эле сабак албады беле. Эми бул дагы эмне, каяка баратат? Бечелге жөтөлүнө эмне кереги бар деген сөздөрдү тууган уругу эле айтып атты. Сен Бакаев баягы грубо айтканда крышаң аттап калыптыр, уже психушкага жаткырыш керек деген сөздөрдү айтышкан ачык эле бетке. Кандай кабыл алдыңыз ошондо? Психология Убагы келет деген мен, убагы келет, чындык жеңет, анан ошондо көрөсүңөр. Кечиресиз, өзүңүз түз суроолор берер дедиңиз да. Буга чейин ошо сиз бакырып кыйкырып чыкканда социалдык тармактарда деле бул сизди психологиялык жактан жабыр кагандай айтканда, бирок ошо коомчулукка айтып коесузбу, чын эле жабыркагансызбы? Справка, эмкиде справка ала келген, псих эмес, акыл эси ордунда деген. 5 баланын атасымын. Кантип баягы тиги ал ачууланган могу жемкорлордун эмеден чыккан сөздөр да, жанагы 30 жыл бою элди эзип, анан кайра келип алып акыл айтканда күйбөдүмбү баарынан дагычы тетиги. Аттарын атабай эле коеюн эми. Кыргыз эли билет ал. Жемкор, какпаш, куучаштар деп ат койгом мен аларга. Ошол тууган уруктарыңыз азыр кандай кабыл алып атат сиздин? Ой, азыр эми эмне баягы Күнүгө тиги конокко маскасын чечип ыргытып, башка маска менен ай дешип. Туура эле түшүнүп атам эми алар. Жаңылбас жаак, кыргыздар мындай да минтип коет эмеспи? Жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт деп коесуң да болду ошондой да. Мен сизди коомчулукта айрым жерлерде көрүп калдым. Кече жакында эле Садыр Жапаровдун инаугурациясында сизде көп жүрүк, сиз менен селфи сүрөткө түшүп, ошондо кандай өзүңүздү кабыл аласыз? Эми мындай да, мен бул жөнүндө да ойлонуп жүрчүмүн да, анан баягы звездный болезнь деген бар да, ал оору менен любой адам ооруйт. Мен деле андай оорудан алыс эмесмин. Андай болот экен, баары эле монтип тегеректеп эле тигиндей мындай болсо болот. Бирок мен бир нерсени жакшы билем да, эс адам ошол оору менен аябай катуу ооруп калса, анда ал адам чоң адашууга барат, чоң жаңылууга барат, көксөгөн максатына жетпей калат, ыйманы бузулат дагы, акыры тияк барып да түшүп калышы мүмкүн да, жыйынтыгында. Эс ошол оору менен ооруп калса, анан оорубаганга аракет кылып атабыз. Жанагы тиги эмеге барып, инаугурацияга барып, ичин аралап басып жүрдүк да ары бери. Депутаттар, министрлер келип салам беришип, мурун кийим, өмүр бою дос болуп жүргөндө учурашышат го. Баш ийишип. Только Текебаев эле көрмөксөм болуп өтүп кетти, анан мен да көрмөксөм болуп койдум. Эми ошол жактан ажылдап. Артынан кууп кетсиз. Артынан кууп алсам болмок экен. Залды аралап. Баса бир убакта отурсак, Сооронбай Шарипович келди. Биз баарыбыз жайгашып отурганда мына Садыр Жапаров азыр келет деп калды да тиги жактан. Анан бир убакта эле ар жактан Сооронбай Шарипович, тиги Артем Новиков, Талант Мамытовдор келип туруп, жанагы центральный рядка келип туруп эле тык отуруп калышты да, ошондо таң барай Сооронбай Шарипович менен бир учурашып алсам арманда калбайт элем эки дүйнөдө деп калдым да. Элдин ортосунда отуруп калдым да, чыга албай калдым эми каян. Жолукканда эмне деп айтат экенсиз? Жолукканда учурашып эле коет элем, ассалам алейкум деп. Азыр экс президент деген макамы бар да. Ошол баса ошол экс президент деген макамды алып салыш керек деп элдин алдында эл алдында талкуу кылышып атат да. Сиздин көз карашыңыз кандай? Эми бул жөнүндө Садыр Нуркожоевич мындай Жаран катары эмеде бир үгүт иштеринде бир жерде айтты да, Кыргызда жанагы ырым-жырымдар бар эмеспи? Анан өзү дагы жана башынан өткөн тагдырды айтып, мен ушундай кыйынчылыктарды көрдүм, ушундай баламдан айрылдым, тигиндей болду, мындай болду деп, анан ушул жамандык токтосо экен деп, анан ошо үйдөгүлөргө чалып, тиги баламдын 40 өткөндөн кийин уулумду үйлөнткүлө деп ушундай ырым кылгам деп ушинтип айтканы бар да. Анан ушул менен эми биздин куумай, президент куумай, революция кылмай, таш ыргытмай, анан жанагы көз башы жанчылып, балдары өлүп, ушундай неме токтосун. Эми ушул могу Сооронбай Шарипович эмесинде отура берсин, экс президент болуп, аксакалыбыз болуп жүрө берсин.
ушундай бир ырым кылдым деп ушинтип айтканда анан ошо баягы эки теманы кошкондо мен деле өзүм ушу Сооронбай Шарипович эмеге тартылса экен деп жүргөм да. Анан ошону такап туруп Садыр Нуркожоевич ошентип айтканда мен мындай эмете түштүм да, ичим жылый түштү, жүрөк жибий түштү эми. Ошентип айтканга Садыр Нуркожоевичтин эмеси деле бар, укугу бар, акысы бар дегендей. Ошо менен токтосо экен эми Кыргызстанда да жанагындай революция тигиндей мындай болду эми өнүгөлү да 30 жылдан бери эле ушинтип эле бийлик талашып, анан тиги кандай мамлекетте жашайбыз деп анан мыйзам талашып эле анан ушинтип ызычуу эле боло беребиз. Токточу мал токтоп эми элдин курсагын тойгузуп, элди үйлүү кылып, мигранттарыбызды кайтарып, могу карыздардан, ички тышкы карыздардан кутулуп, элдин жашоосун өзгөртүү убак келди да эми. Болду го да эми бир туугандар, чынында токтотуш керек эми. Баягы Кудай таалам деле тобо кылган кишини сүйөт турбайбы? Тобо кылып, мындай жүрөгүм менен кечирим сураган кишини сүйөткөн эми. Бизде азыр жоопко тарта турган болсок, могу тети 30 жылда чиновниктерден эч ким калбайт. Бүт баары замешан, коррупционный схемаларга катышкан, уурдаган, кол койгон, толуп тура. Эч ким калбайт бир туугандар. Ошонун баарын көрүп туруп анан Садыр Нуркожоевич айтып атат, "Эй, жемкорлор, давай, тетяктап, эме ачып койдум, кассаны көздөй жүгүргүлө" деп атат да, "Төккүлө акчаны" деп. Эч кимге зыян кылган жок Садыр Нуркожоевич. Бирөөнү түрмөгө тыгып, анын бала бакырасын, семьясын чыркыратып, ызычуу кылгысы келген жок. Андай жол менен эмес, мындай гуманный жол менен кетейин, мындай адамгерчилик кылайын деп атат. Аны дагы эле могу биздин жемкорлор түшүнбөй атат окшойт. Беркиндей деле кылып коет, Садыр Нуркожоевич катуулугун деле карматып коет. Силерге мындай адамча кайрылып атат. Ошону туура түшүнсөңөр, урматтуу жемкорлор. Отурасыңар былтыйып эле. Жүгүргүлө кассаны көздөй. Өзүңүз урматтуу жемкорлор дегендей, урматтуу Бакай мырза, жылдыз орусуна саясий эмеге талкууга кайрадан өтөбүз. Ошол жылдыз орусун менен ооруп калбайсызбы? Өзүңүзгө ишенесизби? Мен эми ошондой оор менен оорубайм деп баягы адам өзүнө өзү ант берет го. Мен тиги 2 мартта камап чыктады да Соке бизди. Анан ГКМБнын СИЗОсунда жатабыз. Орозонун күнү. Анан жанымда да ошо өзбек бала отуруп калды да, чогуу ал аябай илимдүү бала экен да, намаз окуп тиги Египеттен, Турциядан окуп келген бала экен. Анан көп нерселерди айтып берет. Мен өзүм деле мурун намаз окуп мындай ар жагында маалыматым бар эле. Ошондо мындай Кудай таалам ант берет деп коет да, касам ичет деп коет мусулмандардачы. Мен ошондо өзүм убада бергем да, Кудай таалам ушул жактан чыгарып, тетиги Сокени бийликтен кулатып, ушинтип берсең, Алла таала мен өмүр бою ушу кыргыз элине кызмат кылып, ичпей, жебей таза өтөйүн деп ушундай ант бергем. Өзүм. Ошо жылдыз оорусу деле ошого кирет, андай ооруп састымолордон пока алыс элебиз. Биз оорусак эмгиче эле ооруп калмакпыз. Бизге көп эле сунуш келди да. Көп эле камерилер келди. Могу камерини тээп ал, могу үйгө көчүп ал, могу акчаны алып ал деп далай жемкор келген да бизге. Алардын аттарын айтпай эле коеюн, бирок ушу биз жөнүндө кыйкырбайбы, айтыбайбы, бизге асылба, бизди корголоп кой, канатыңа калкала дегендер болду көп эле бизге. Могу октябрдан бери канча киши келип кетти. Келиңиз, эч кимге айтпайбы, канча акча беришти, канча сунушташты? Эми акча, моунча акча деп айткан жок, бирок мындай ыраазы кылабыз деп кыргыздар кичине жеңип айтат эмес, жымыйт. Анча алып аттыңызбы? Жок. Келиңиз, жашырбай эле айталы. Эми жанагындай тиги эмелерге барып атканда кичине берип атышты, аны эмне жашырганда кыргыз элинде. Өзүбүз кичине май сайга тияка единица салыш керек дегендей. Эми байкуш биз эмне жалаң эле чортомандардын колунда жоктордун укугун коргоп аттык да. Алар эмнесин берет байкуштар? Эчтекеси жок да, өздөрү. Акчалуулар болсо сот прокуратурага жетпей эле кутулуп кетет экен, жоопко тартылбай эле. Анан жоопко тартылып чыркырагандын баары чортомандар да байкуш. Өздөрү жол киреси жок, араң жүрөт, үстүнөн кийген кийиминен мындай сыртынан эле көрүнүп турат, андан кантип кайра акча сурайсың? Бизде башында каржылоо мындай болду. Ошол октябрь окуяларынан кийин бир байке келди бизге. Ошо элдик көзөмөлдөгөн кыймылды мына баштайбыз деп турганбыз да. Ошол байке Элдияр деген байке өзү эме Чалдабардан келген. Ошол келип эле айтты, мен силерге кошулам деди. Мына менин машинем, мына менин акчам деп туруп, өзү айылдан бир 2 бодосунун малын сатып туруп келген экен.
100 000 сом акча менен келди. Мына могу акчаны бакай каалагандай иштейт, каалагандай расходто. Мен ушул өзү дагы ушу Садыр Жапаровдай тагдырды өткөргөн экен башынанчы. Бир уулу ушинтип эрезеге жетип, бойго жетип, монтип көзгө көрүнүп калгандан кийин айрылып калыптыр байкебиз. Анан мен дейт ушул эчтеке кереги жок деп келди да магачы, могу жашоодон мага эчтеке кереги жок. Мал, мүлк, өзү Кудайга шүгүр жашоосу жакшы экен. Могу бийлик анан тиңдей мындай деген кызыкчылык жок дейт да магачы. Ушу адам ушундай состоянияга келип калат дейт. Ушул элим оңолсо экен, эл жакшы жашаса экен, мында патриоттор аман болсо экен, ушу патриоттордун иши ийгиликтүү болсо экен деп ушундай таза ниетим менен келдим бакай. Мага эчтеке кызыкчылык деле жок, бирөөнү жумушка киргизейин же бир өзүм саясатка аралашып депутат болоюн деген эчтеке оюм жок. Просто сен телевизордон көрүп, мондай интернеттен көрүп, күйүп бышып, монтип мамлекет үчүн монтип аткан үчүн эле келип, өзүм ыктыярым менен келдим мына деп туруп ортого таштап койду акчасын. Болду, ошондойлор эле кишилер пожертвование кылып атты бизге. Ошондой эле келет. Эмеде октябрдын башында дагы айта кетиш керек. Балдар больницада жатып эме болуп калышты да. Ошол убакта дагы келип спонсорлор келип жардам берип атышты. Эң эле биринчи кол сунган Аскар Салымбеков болду. Байкебиз бирөөдөн акча бербейиптир. Ошону алып барып балдарга таратып бердик. Өзүбүзгө да анча мынча алып калдык. Ошол биздин каржылоо булактарыбыз. Өзүңүз айткандай эле элдик саясатчы болуп калыптырсыз анткени деген теманы өзүңүз жака урсак дагы саясатка кетип баратасыз. Бакай мырза, деги эле ушул сиз менен жол 15 мүнөт студияга маекке кирердин алдында отурдук. Телефон чалуулар тынымсыз болуп атат да. Ошол карапайым калк сизге көбүнчө кайсы маселе менен кайрылып атат? Көбүнчөсү эле 95% сот. Сот адилетсиздиги. Основной эле ошол. Кууратып бүттү бул сотторчу кыргыз элин эзип кууратып бүттү. 95% какшаткан кыргыз элин какшаткан соттор. Соттор адилетсиз чечими, банктардагы жанагы соттошкондор, жер талашып соттошкондор, үй талашып соттошкондор, бүт эле сотко барат экен да, иштин баары акыры барып эле сотко барып такалат экен да. Бүт эле какшаганда туура эмес чечим чыгарып салды, адилетсиз чечим салды, камап салды, тигинтип салды, минтип салды. Булар 30 жылда сотторду биз мына 3 жолу революция кылдыкпы? 3 революцияда тең тиги башын эле алып коебуз, башын. А бер жакта тулку бою турат да. Прокуратура, МВД, сот, тетиги 15 министерство баары эле турат. Аларды алып биз алар жөнүндө ойлобойт экенбиз да биз. Тетиги башын кыя чапсак эле болду, тияга оңолот депчи. Көрсө андай болду. Мына Атамбаев менен Текебаев эмне деп алдап кетти. Экөө башына турду, баары оңолот деди. Эми оңдойт го деп күтсөк эчтеке кайра оңдогондун ордуна ошо карызды көбөйтүп, ички тышкы карызды көбөйтүп 40 миллиард дефицитке тыгып туруп анан акырын баары өзү тымпыйып барып түрмөгө отурат. Текебаев болсо дагы эле акыл үйрөтүп жүрөт кыргызстандыктарга кандай жашаш керек, эмне деп сүйлөшүш керек. Ошол сиз 2010 жылда ушундай эле окуяга катышкан деп атпайсызбы? Ошол 2010 жылдагы саясатчылар сизге азыр телефон чалып кандайдыр бир маселени көтөрбө же көтөр деп айткан жокпу? Өзүңүз айткандай акыл үйрөткөн жокпу? Жок, анткен жок. Акыл үйрөтө албайт. Айтса эле өлдү да. Сразу эле YouTubeга чыгарып туруп, аны өпкөзүн үскөн атпайбыз. Бакай мырза, сиздердин чоң казат менен тиешеңиздер барбы же жокпу? Жок, чоң казат өзүнчө да. Алар өзүнчө, азыркы саясатчылар менен мурдагы саясатчылардын айырмачылыгы бар да. Азыр Садыр Жапаровго өтөлүк, сиз бул Садыр Жапаров менен качандан бери байланышыңыз бар? Качандан бери таанышсыз? Ал кандай адам? Мүмкүн коомчулукка кызык. Мен тиги сөзүмдүн башында айткандай, үйгө ошо Садыр Жапаровдун жана баласы кырсыктагандан кийин кыргыз элине дүң боло түштү да, Садыр Жапаров деген атчы. Мен ага чейин 2013 жылы бай угуп калчумун кээде новостилерденчи. КТРден бул Садыр Жапаров Бакиевчил ата журт партиясы реваншисттер деп эле КТРден какшай берип ошол нерсе кулагыбызга куюп койгон да биз ошондой экен деп эле мындай чалабыкчу эле таанып элем.
ошо баласы жана кырсыктагандан кийин анан баягы ютубтан ачып бүт выступленияларын көрүп анан биякта эми кайраттансак болот турбайбы, эми чоң казакка аттансак эми болот турбайбы, эми лидер бар турбайбы, эми ушул лидер менен до конца кетсек болот турбайбы деп анан ошондон баштап бүт эмесин жанагы укму тиягы жөн эле сериал өзүнчө эле жанагы ютубтагы эмелерчи выступлениялар. Анан тети андан кийин анан Садыр Жапаровдун эмесине түпкө алып барып түптөн митинг өткөрдүк да биз кыштын кыраан шилдесинде. Аякка барып, айылына барып, тууган уругуна, досторуна, классташтарына жолугуп, кандай адам эмне деп сураштыра баштадык. Биякта жүргөн өзүмдүн бир туугандар менен тааныштым. Жашоосун көрдүм, бир туугандардын үйүнө барып дагы жатып жүрдүк. Алар менен сүйлөштүк, бир туугандар мененчи. Анан тиги Нуркожо ата жөнүндө сурай баштадык, биле баштадык, кандай киши болгон, эмне киши болгон. Ошентип анан бүт изилдей баштадым да мен Садыр Нуркожоевичтин кругун, досторун, кантип парламентке келген, эмне кылган парламентте бүт угула баштады да магачы. Бүт маалыматтар келе баштады. Келдибеков тиги Ата журт партиясына эмне кылып кеткен, Камчыбек Ташиев баягы экөө Ошто жүргөндөгү окуялары бүт баарын биз изилдей баштадык да биз. Изилдеп бүт анан тияка өзүнө да балдар жолугуп келип атты да түрмөгөчү. Ал балдар менен жолугуп сүйлөшүп баштадык. Эмне деп сүйлөшөсүңөр? Эми мындай адамга мындай реальный эме бериш керек да. Оценка бериш керек да. Өзү түрмөдө жатып алып, жанагынча иштин баарын уюштуруп атса, Facebook'тан, YouTube'тан, Instagram группалардан, жанагындай группаларды ачып, тетияктан Россиядан мигранттарды подключать этип, Турциядан, Кореядан элдин баары өзү айткандай, менин контагымда 10 000 кишинин телефону бар дегендей, ошо 10 000 киши менен жумуш алып барды да. 10 000 киши менен иштешти. Жанагынча WhatsApp группаларды түздү, Facebook'тан группаларды түздү. Азыр Facebook'та Садыр Жапаровдун группасында почти 200 000ге жетип калды болуш керек эмгиче. Ошонун баарын жатып алып тетиякта уюштуруп аткан адам, бул чото жөнөкөй адам эмес, мындай өтө кайраттуу, чечкиндүү жолборс адам экен деп анан бүт ошо бүт бул сырын сүйлөшүп, өзүм да мен могу президент болуп отурганга чейин да бир 5-6 жолу кирип өзү менен да мындай бетме-бет сүйлөшүп чыктык. Андан кийин да сүйлөшүп аттык. Анан мындай адам 1-2 сөздөн эле билинет да. Бакай, анын баары биякта көкүрөктө деп айткан сөзү бар да мага. Ондай бетме сен алдыгы кыйкыр өкүрүп ызычы болуп атпайсыңбы? Ал оор болбой эле кой, анын баары биякта көкүрөктө деп айтканда мен дым эле болгом ошол жерден тынчыгам. Анын баарын анын жолу мындай бакай. Биякты түздөш керек, мыйзамдарды өзгөртүш керек. Моякта толтура мыйзамдарды чортомандарга каршы кабыл алып таштаган тиги жемкорлор. Ушулардын баарын түздөш керек, прокуратураны мындай кылыш керек, тияны мындай кылыш керек деп ушул акыркы жолу ушуларда ушундай сөздөрдү айтып анан ошол ар бир айткан сөзүн анализдеп жатып алып ойлоносуң да. Кыргыз эли көбү билбейт. Садыр Нуркожоевичтин сырын билбейт. Айтып коесузбу? Өзгөчө мен могу тиги түрмөгө көп барып келген балдар менен көп жүрөм да, түрмөдө отурганда кирип, отуруп, ошондо аябай сүйлөшүп отурчу экен да. Садыр Нуркожоевич отуруп алып, ушундай Садыр байкенин жанында жарым саат отурган киши мекенчил болуп калчу деп азыр ошо балдар айтып атпайбы? Ошол жактагы азыр могу Кыргызстанда болуп жаткан могу ызы-чуунун баарын ким каяктан урдайт, эмне кылат, кандай жемкорлук кылат, ким менен бүт баарын билет деп атпайбы? Кыргыз эли ойлоп атат, Садыр эчтеке, мен ошонун баарын угуп алып тиги Октябрь окуясынан кийин тиги Садыр Нуркожоевичтин тегерегинде мекенчилмин деп төшүн каклап жүргөндөргө айткам, жөн жүргүлө, арам акчага кол салбагыла. Садыр Нуркожоевич деген эч кимди аябайт. Ал деген мыйзам бузуп тигиндей мындай кылсаң баарыңарды деген жоопко тартат. Кызарган нерсеге жанталашпай, чапчыбай отуруп тургула дагы. Кыргыз элинин жашоосу оңолуп, кыргыз эли бакубат жашоого жашагандан баарыңарга жакшы жашоо болот. Ошондо жетет баарыңарга, ырыскка мондай көмүлөсүңөр. Кичине чыдай тургула дегенде мына уккан жок. Мен ошондо Садыр Нуркожоевичтин кырак экенин билгем да, мен айткам, азыр бүт Садыр Нуркожоевич монтип бүт баарын үстүңөрдөн монтип карап, көз салып турат, ким эмне кылып атат, эмне кыймыл кылып атат. Даже биз эмне кылып жүрөбүз, кимдер менен сүйлөшүп, кандай эме кылып жүрөбүз, бүт
Садыр Нуркожоевич мондай көз алдында көрүп турганда жана видео камера 24 саат көрүп турат го, ошондой көрүп тургандай көрүп турат. Койгула десем уккан эмес, Садыр көрбөйт, билбейт, угулбайт деп тияктан апылдата беришкен, жей беришкен, ура беришкен. Мына бул башталышы да, дагы көп кишинин бети ачылат. Далай жемкор тияка башыңарды тыгып, тиги арама ырыскыга башыңарды тыгып ийесиңер керек. Анын баарыңар бетиңер ачылат. Уят эле болосуңар. Айтпадым беле жөн жүргүлө деп. Тигине Мелис Асбеков бармагын тиштеп атса керек азыр отуруп алып камерада. Угуш керек да айтканда, мен айткам да бул кыракы киши жөн жүргүлө, кармаласыңар. Бул өзү бывший милиционер да, тергөөчү болуп жүргөн. Бүт билет да ошо жана Эрнис деген бир тууганым бар, ошол көп барып чыккан тиги түрмөгө жатканда. Ошол мага көп айтып берет да. Садыр байке тигиндей, мындай, бул жөнүндө сүйлөшүбүз, тиги жөнүндө сүйлөшүбүз деп. Ошол. Өзүңүз айткандай, бийликке келгенден кийин ар бир адам кошоматчы, 200 болуп калат да. Ошол Садыр Жапаровдун жанына бараткан кадр системасына өзүңүз айткан айтып келет атпайсызбы? Кадр системасы мындай, тигиндей депчи Facebook барактарынан, ошо социалдык тармактардан. Сизди алым сындыратабы? Эми жана кадровый саясат боюнча мен ошо баягы эң биринчи башында эле тиги эмеде кадрлар жакшы болбой атат деп бир башында да айтпадым беле. Анан мындай Садыр Нуркожоевич ал убакта ошондой болуп калды да. Тиги өткөл мезгил болду да алчы. Өткөл мезгилдин биринчи этабында ошо коюп тияка бияка жаманбы, жакшыбы өзүнүн кызматкерлерин коюп, биздин талашканыбыз ЛТРден талаш чыккан. ЛТРге жанагы бир Шатманова, Шаиса Шатманова деген Суперинфо газетасында сүйүү төшөк темасы жөнүндө жазган кишини государственный телевидение алып барып жетекчи кылам дегенде күйбөгөн жерим гүл болгон да. Бирок ал кадрды Садыр Нуркожоевич алып барган эмес да. Аны Бакыт Аманбаев деген жана Суперинфонун газетасынын директору менен дос экен да. Ошол алып барганда вообще күйгөм да. Мына ошентип подставлять этишкен да буларчы Садыр Нуркожоевичти ошол кадр маселесинде подставлять этишкен. Эми билбейт да ал эмне Шайсанын чекесинде жазылып туруптуру бул деген тиги Суперинфодо жана сүйүү анан төшөк жөнүндө тема жазат деп. Ошондой эле тиги мэрдики деле ошондой болду да. Мэрди бирөө сунуштады, айтты, өзүнө да кирип жолукканда айткан турган, мен эчтекем жок, эчтеке. Аны ким билиптир, Ольга деген катынды башка бетке чаап ийген. Көрсө жанагындай зөөкүр акмак турбайбы? Үйлөрдү салып анан өзүнүн акысын талап кылган кишилерди көзгө башка ургулаган канкор турбайбы? Билген жок да андай экен. Тиги жана Мариповдун эмеси деле кийин эле чыкты да. Мариповду ой тим эле антып берип, ошол жерден бербеген, айтпаган сөздүн баарын айтып, байке мен иштеп берем, өлүп берем деп, а жерден антып берип, сөз берип чыгып кетти. Анан жанагындай историясы чыкпады. Мариповдор тиги ноокат беле аякта бир жерде бүт Мариповдор мамлекет экен да, кыскача айткандачы. Бүт тиги сотто деле Мариповдун кишиси, тиги больницага барсаң деле главврач Марипов, аким деле Марипов, жалаң эле Мариповдордун эмесине кланын басып алган да аякачы. Ошондой сыяктуу подстав. Бул деген атайын подставлять этип, эми тиги билбейм ошондой кадрлар ким сунуштап, ким алып барып атат. Ошондойду алпаларда жана тегерек эми бунун баары сабак эме болду болуш керек. Тиги Садыр Нуркожоевичко делечи. Эми бул ошо тазалануу эме жолу ушундай болот турбайбы, бир туугандар. Кээде жаңылыштыктар болот экен, кадрлык саясаттан ошибкалар кетет экен. Ушу Кудай таалам эле Садыр Нуркожоевичтин жана кыргыз элине жакшылык кылам деген көкүрөгү таза, жүрөгү таза болсо эле болду. Ошол эле бизге ал бул кадрлар эмне келет, кетет. Главный Садыр Нуркожоевичтин биягы ошондой эле таза эле болуш керек. Дагы эле ишенебиз биз. Азыр Садыр Нуркожоевичту тигилер Садыр Нуркожоевичтин душмандары ойлоп атат. Тиги жана Бакыт Камаматов айткандай, мындай эмес дейт. Момдай эле түштү дейт Садырдын эмесичи. Садыр Нуркожоевичти кыргыз эли биякта көкүрөгүндө сүйөт, жакшы көрүп калган. Ал бир таарынат, кайра таарынычы жазылат. Биз билебиз Садыр Нуркожоевич ким экен. Ал жанагы тиги СМИ менен анан Facebook тиги менен швап анан жаман көргөсөңөр эле Садыр Нуркожоевичтин ойлоп атасыңар, кадыры түшүп калат деп. Көргөзөт Садыр Нуркожоевич. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, ишенип койгула. Садыр Нуркожоевич результатты көргөзөт. Мына 12 күн эле иштеди, өкмөт башчы болуп тургандачы, тетиги октябрь окуясынан кийин. Калганы тетиги
жемкорлор менен кетти убактысы, ошолор менен переговорго аларды көндүрүп ака жака кел минт ант ошол убакта мен вообще таң калдым да могу саясатчыларгачы. Эми тиги Соке мурун өзүнө аң касып аткан баары эле билчү. Ошол аңга түшкөнүн көрдүңөр. Садыр Жапаровду эл күтүп атканын билесиңер, анан ошол келгенден кийин эми кичине мындай кол сунуп жардам бергендин ордуна эле кайра эле каршы чыгып, бул вообще кандай адамсыңар, саясатчылар эсиңерге келгилечи. Жана Канат Исаев, Каныбек Иманалиев, Текебаев деген эмеңер вообще силердин жүрөгүңөрдү пересадка кылып, биякты мени алмаштырса да оңолбойсуңар го силер вообще. Тетиги кирпиңердин учуңардан тырмаган учуңуна чейин ушундай эмеңер бүтүп калганда, далай немеңер ачылат го силердинчи. Бул только башталышы. Далай коррупцияларга аралашкансыңар, далай кылмыш кылгансыңар, далай жанагындай силер азыр бүт эле райым эле деп атасыңар да, элдин көңүлүн райымга уруп атасыңар. Элдин баары эле райым эмес, биякта райымдан өткөн 10 эсе, 100 эсе кылмыш кылган кишилер бар. Ал силер жөн эле элдин көңүлүн буруп алдап атасыңар да, кыргыздар, биякты карагыла, Садыр райымды кой берди, Садыр эл душманы, деп атасыңар. Кем анда эмес. Кыргыз эл кыракы билет кимдин ким экен. Текебаев, өзгөчө Өмүрбек Черкешев, Эмилбек Саламатович, силер тетиги Атамбаев, Темир Сариев, силер көп кылмыш кылгансыңар. Райымдын кылмышы силердин кылмышыңардын астында кичинекей эле болуп калат. Кичинекей эле мындай чымын эле болуп калат. Силер слон, жанагы бегемот, насороктордой болгон кылмышты кылгансыңар. Райымдыкы мындай эле чымын. Ал бетиңер ачылат жакында. Тиякта дүкүлдө иштеп атат конвейер. Кагаздар кете баштады уже, печаттар. Баарыңардын үйүңөргө барып, прокуратура тыкылдатат. Ассаламу алейкум. Келип кеттиңизчи? Күбө катары деп чакырып алабыз акырын. Жаман куусуңар, Өзгөчө тет Али Токтокунов, Азаттык. Бир мени чакырып койсоң болот эфириңе барып мындай чындыкты айтып берейин. Эмне эми элдин баары эле Азаттыкка кулак салат да, ошо Азаттык ошентип сүйлөп койсо эле элдин баары тиги Садыр Нуркожоевичти жеккер райымды тиги райым мындай, райым тигиндей. Кыргыз элин бүт көңүлүн ошол жака буруп атат да. Кыргыз эли билет, көрүп турат. Райымдан да чоң кылмыш кылгандар бар. Андан да өткөн кылмышкерлер бар. Алардын просто аты албай эле Кока-Коланы реклама кылып берсең, элдин баары эле Кока-Кола ичип калбадыбы? Ошондой эле ойлоп атасыңар да азыр. Биз телевизордон, YouTube'дан, Facebook'tan, Instagram'dan райымды эле жанагы эмеге жаман таң калдым да. Азаттыктын журналисти кууп алыптыр го жөнөтүгө прокурорду. Ал байкуш качып алыптыр. Качпай эле койсоң болмок. Жооп берип койду. Баары мыйзам чегинде болду. Эмне болду? Эмне райымдыкы жаман болдубу? 2 миллиардты сразу киргизди. 260 миң сом штрафты салды. Бул биринчи эле. Дагы кылмышка тиешеси болсо дагы тартат, дагы суралат, дагы төгөт. Качан кайсы президенттин убагында ушинтип чу дегенде эле 2 миллиард сомду киргизди эле. Макул дебеди, мен коррупционермен мойнума алам дебедиби? Качан кайсы президенттин убагында, кайсы прокурордун убагында, кайсы министр, кайсы депутаттын ордунда бир киши монча кыска мөөнөттүн ичинде эмесин далилдеп, күнөөсүн мойнуна алып, монча 2 миллиард кусуп, монча ылдый болуп жатып бердиле. Болгон эмес да анда эч качан тарыхта. Аны эмнеге айтпайсың Азаттык? Бул бир. Экинчиден Азаттык, сен Садыр Нуркожоевич камалып жатканда кандай анда күйүп-пышып, патриот болуп, жер тепкилеп, прокурорлорду кубалабайсың артынан? Буга эмне деп жооп бересиң? Азаттык, айтчы мага чыныңды. Кандай силер мындай өзүңөр бир көксөгөн бирдемеңер бар го, ойлогон бирдемеңер бар да. Тиги Өмүрбек Черкешев баарыңар отуруп алып, шыбырашып даярданып атасыңар да. Азыр элдин көңүлүн буралы. Булар экономикалык саясий кризиске тыгылгана калды. Анан буларга анан Садырга анан көргөзбөгөндү көргөзөлү деп ичиңерден ошентип пландап атсаңар керек да. Билебиз да силердин планыңарды. Биякта жатып алып эле кладчик эле билип атат силер. Эмне пландап, эмне бузукулук кылып атканыңарды. Бакай мырза. Мен ушундай жаманмын, оптоп кеткен. Маданияттуураак бололор. Маданияттуураак бололор. Кечиресиз Өмүрбек Черкешевич. Урматтуу
Ай Өмүрбек Черкешев, жана кыргын салганыңчы. Кудай жеткизсин сага эки дүйнөдө бактыс болосуң го. Кыргын салганың, Оштогу апрелдеги кыргын салганыңчы. Урматтуу Назаринс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, өзүңүз көргөн. Өзүңүздөр көрүп тургандай, Бакай Кашкарбаевка мен Райымбек Матраев тууралуу бир да суроо берген жокмун. Ал өзүнүн жеке пикирин айтты. Чын кече көчөдөн өтүп барса баары нааразы болбошту. Райымды кой бербегенсиз го. Туйомой. Кой берсем 2 миллиард төктү. Аны дагы бир нерсени кошумчалап кетейин. Тиги Райымды акча төктүрүш үчүнчү жана сот башталсачы, ами достор кечирип койгула, анан ал иш тергелип, ал тергөөчү келип, аны тергеп, моундай томдорду чогултуп, анан ал прокуратура экөө кучакташып, анан сотко өтүп, анан сот аны улам жылдырат, бир күнү башы ооруп калат, бир күнү ичи ооруп калат сот, анан сот бүтүп, анан Райым миллиардты төккүчө кой, эме болуп кетет го да тиги. 28-кылым болуп кетет го. Мына төкпөдү сразу эле. 2 айдын ичинде киргизип, 1 айдын ичинде эле төгүп бербөдү. Дагы төгөт керек болсо. Ага күмөн болбой эле койгула. Садыр Нуркожоевичтин биягы ак, таза, ак менен кара эч качан аралашпайт. Же ак жеңет, же кара жеңет. Биягы таза эле, мына Садыр Нуркожоевичтин кандай мурун жүрөгү ак, таза болсо, ошол эле бойдон бир туугандар. Кече сүйлөгөн сөзүндө деле байкабайсыңарбы? Биягы кара, тияктан жеп алган киши болсо, ошол жерден сөзүнөн такалып, жасалма болмок да. Жөнөкөй карапайым тил менен эле сүйлөп атпайбы? Урматтуу Бакай мырза, биз кандай дебесин, кандай болбосун, азаттык бул биздин кесиптештерибизди сыйлайбыз. Карага караган көзүн чукпайт деген кеп бар. Бакай мырза, сиздер ошол октябрь окасынан элдик көзөмөл кыймыл атайын тобун уюштурдуңуз, бирикме болобу? Ошол элдик көзөмөл кыймылынын милдети кандай болот? Биз ушу элдик көзөмөл кыймылын тосуп, түзүп эметип атканда биринчи эле эмелер максатыбызды деле билчү эмеспиз да. Түзөлү болду эле анан түзүп калдык да. Максат ушу элге, журтка, кичине кыргыз элине пайдасы тийсеби деген ниетте түзгөнбүз. Чуу дегенде эле анан сот менен башталбады биздики проблемаларчы. Бүт эле сот тигинтип салды, сот минтип салды, прокурор тергебей атат, тиги робуду карабай атат, робуду мыйзамсыз камап салды, тигинтип салды. Бүт эле ушул укук коргоо органдары, өзү аттарын атыңар жакшыбы? Укук коргоо органдары жалаң укук тебелеп, укукту бузуп, укукту жөн эле монтип, чимкирип туруп монтип бир эме кылып салгансыңар да, половой тряпка кылып салган орган кылып салдыңар. Ошон болбосо силер ошол адамдын, жарандардын укугун коргоочу силер болушуңар керек эле. Максат ошол болчу. Тетиги кичине жемкорлор, соттор, прокурорлор мындай ырайымдуу болсун, адилеттүү болсун деп биз тиги өтө чоң эмени жаранын тырмап алган турбайбызбы? Көрсө ал вообще тетяк раковый опухоль, гной, ириң аралашкан бир мусор экен да. Мен билгем ошондой мусор экен, бирок мынчалык мусор экенин билген эмесмин. Анан кийин Садыр Нуркожоевич мени чакырып туруп айтты: "Бакай, алдыгы сен кыйкырып аткан эменин баары менин биякта турат, көкүрөгүмдө. Мен билем анын жолун кантип чечилет, эмне кылып чечиш керек." Максат ошол болчу, ошо кичине элге пайдабыз тийсин, эл үчүн кызмат кылалы деген. Бакай мырза, мындай да. Эми сизге элдик саясатчы катары суроо берейин да. Биз буга чейин ушул Назаринс маалымат агенттиги жакын арада Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетет, атайын топ уюштуруп кандайдыр бир жыйындарды өткөрүп атат дегенде биз тийиштүү маалыматтарды бергенбиз да. Эч ким үн каткан эмес да. Жакын аралыктарда да бул такталбаган маалымат, бирок айтылып жатат, ички тымызын жүрүп атат. Садыр Жапаровго каршы мартта же болбосо 6 айдан кийин бир кандайдыр топ чыгат депчи. Провокация даярдап атат. Ооба. Ошол маалыматтар сиздерге жетип атабы, же болбосо ушул эле кеткен президенттерди айталы, мен ушул маалыматты укпай калыптырмын, ушул маалыматты бизге эч ким жеткирбей коюптур деп айтышат да. Ушул айтылып жаткан маалыматтар Садыр Жапаровго түз жетеби же да ошол эле Кудай сактасын мурунку бийликтегидей жетпей калышы мүмкүнбү? Биз мындай маалыматтар бизде бар. Биз угуп эле атабыз.
чогулуп атышат, тигинтип атышат, минтип атышат, тиякта сүйлөшүүлөр болуп атат, биякта сүйлөшүүлөр болуп атат. Анын баары маалыматтар бизге түшүп эле атат. Биз угуп атабыз. Аны Садыр Нуркожоевич өзү да угуп атат, билип атат. Булардын тиги чырагына май тамып атат да, улам жанагы муфтият боюнча тияктан бияктан райымдын жанагы эмелерин баары тим эле жөн эле чырагына май тамгансып, энеси эркек туугансып аябай сүйүнүп атышат да, ой дешип. Ошо алып баратабыз деп, алар жаман оюнду ошентип ойлоп атышат. Биз элди ушул жана мал айдагандай мояка салдык, астына текени коюп койдук, болду бул 6 миллион коюн булардын артынан ээрчийт деп мурункудай ойлоп атышат да. Анан биякта элдин баары көрөгөч, көсөң болуп бүткөн азыр. Алдыгында силердин сасык жаман ниетиңерге аралашпайт, ишенбейт кыргыз эли. Андай жолго түшпөйбүз биз баягыдай. Мурункудай Текебаев алдыга түшүп анан 6 миллион элди айдап барат. Аз эле бир бутубуз анга түшүп кайра чыкты го, Кудай сактады дагы. Андайга маалыматтар бар, угуп атабыз, даярданып атышыптыр. Ошого карата жанагы саясаттын баарын байкабайсың, мындай карап көрсөң, Али Токтокуновдун кыйкырганы башкача го, монтип жөн элечи. Мурун Садыр камалып жатканда эмне ошентип кыйкырып чыкпайсың? Тетиги темир жолдон ылдый жөө жүрүштө эмне ошондой уюштурбайсың? Садыр ошол убакта деле көп эле мыйзам бузуу болгон, көп эле каракчылык болгон, көп эле рейдерство болгон. Анда эмне кыйкырбайсың? Эми эле керек болуп калдыбы сага? Атайын бул тияктан уюштурулган уюштуруу тобу бар эмеспи? Анын жетекчиси тиги эме болуш керек. Текебаев Өмүрбек Черкешевич. Мындан аркы пландарыңыз кандай? Мындан аркы ошол жанагы адашкандарды биринчи ыйманга чакырабыз. Келгиле, бюджетке акчаңарды төккүлө, өз ыктыярыңар менен. Болбосо, анан кулак салбасаңар, укпасаңар, кой дегенди укпасаңар, анан мыйзам чегинде көргүлүктү көрөсүңөр. Тиякта жаңы эле бир СИЗО ачыш керек болуп калды. Уже батпай калды деп, тияк жемкор, ууру, чын тетик эмес. СИЗОнун баары толуп калыптыр азыр. Силерге кандай кылсак экен, бир жаңы түрмө сала коюш керекпи? Бир жерге бир жайгаштырыш керек да. Канча киши камалат азыр, субханалла, камалчу болсоңор. Төгүп калгыла, 1 жыл иштейт экен тиги амнистия. Эмнени күтүп атасыңар? Эмне ойлоп атасыңар? Садыр Жапаровду кулатып коюп анан кайра биз бийликке келе алабыз депчи. Мында вообще акылыңар жок, тупой экениңер көрүнүп эле турбайбы? Силерди кыргыз эли жолотобу? Ээрчийби силерди? Текебаев, Али Токтокунов, тиги проектиңер ошо турбайбы? Али Токтокунов жаңы лидерди чыгарып атасыңарбы? Жаңы жүз, жаңы лидер. Анын да тили мындай турбайбы? Аябай катуу сайраган экен. Андан өткөн тилдер бар биякта. Али Токтокуновдун тилинен ашкан тилдери бар. Илгертен бар биздин кыргыздын канында төкмөлүк, санжыралык, манас күнү түнү отуруп туруп сүйлөп коебуз керек болсо. Тийишчи болсоңор. Атак тийишпесеңер тийишпейбиз силерге. Жөн жүргүлө тийишпей. Манасты айта аласызбы? Ана манасчы бакай деп койбойлу. Манасчы болуп бүттүк. Бакай мырза, биздин эфирдин соңуна чыкканда биздин келген конокторго салтка айланган көрүнүшүбүз бар. Сиз каалаган кишиңизге, каалаган сөзүңүздү айтып калсаңыз болот. Сизге эркин микрофон. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, бул ыймансыз адамдаргачы мындай сөз айтсаңчы түшүнбөйт экен да, маңдайга жазганды көрөсүңөр дегендичи. Тагдырга баш ийгиле, бул Кудайдын жазганы, Кудай таалам ушундай каалаган, ушул жолго алып келген, ушул жолду баштаган, ушу менен жыйынтыкталды десең делечи, түшүнбөй атат да буларчы. Булар себеби ыймансыз да, бул тагдыр дегенди жазып койгон. Сен Кыргызстанда тууласың, Черкешевич деген атаң болот, сен атың Өмүрбек болот, сен депутат болосуң, сен Каныбек Иманалиев монтип какылдап жүрүп, акыры мондай жашоого келип, акыры монтип Садыр Нуркожоевич бийликке келет деген бул бүт Кудай таалам маңдайыңа жазып туруп деп коет го, бул тагдыр. Силер кандай түшүнбөгөн эмесиңер, ай? Качан тыйчыйсыңар? Тетияктан 30 жылдан бери ичип жеп тоноп алып анан айлаңар жок ушундай болуп атат да, айлаңар кетип эмне кыларыңарды билбегендиктен ушундай болуп атат да.
Мен силерге туура эле жолун айтып атпаймынбы? Урматтуу уурулар, урматтуу коррупционерлер, урматтуу жемкорлор. Силерге туура эле жолун айтып атам. Биринчиден тобоо кылгыла. Тобоо кылып, кылган күнөөңөргө кечирим сурагыла. Мен адашыптырмын. Кыргыздын жакшы амнистиясы бар эмеспи? Жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт депчи. Ошол сыяктуу эле тобоо кылгыла биринчи күнөөңөргө. Кудай тааламдан кечирим сурагыла. Кичине мындай көзүңөрдөн жаш чыгарып ыйлагыла. Анан ичип жеп алган акчаңарды төккүлө, алып барып төгө бергиле. Мына кичине пример албайсыңар, тетекта жөн эле ишкерлик кылган бир Оштон бир өзбек булутунда бир тууганыбыз 10 миллион сом киргизди го. Ошондон деле кичине мындай бетиңер барбы? Кызарган же такыр эле кубарып нөл болуп калгансыңарбы? Болду эми аракет кылбай эле койгула, эчтеке өзгөртө албайсыңар. Бүттү. Кыргыз эли бекем турду. Садыр Нуркожоевич кече баянттан бери болуп аткан чырды чыгып туруп, бир 10 мүнөт эфирден сүйлөп койду эле, баары тыйпыл болду го. Баары тынч эле отуруп калбады. Окуй. Мунуку туура эле экен, туура эле саясат болуп атыптыр деп. Мындан кийин баары туура болот. Анча-мынча болот, адашы болот. Болгондо эле Facebook'тан жанагы Ольга деген катынды муштап ийген сүмшүктү талап ийдиңер го баарыңар. Аны укпады Садыр Жапаров, угуп туруп анан Facebook баракчасына жазып койду. Тигинин келгенге моралдык акысы жок деп. Адилеттүү, чындыкты сүйлөбөдүбү? Значит, адилеттүүлүк, мыйзамдуулук орно эле атпайбы? Келе атпайбы? Ошол жаркын келечек, жакшы заман келе атат. Баарына тиет. Мен мурунку сөздөрүмдө айтчу элем, Садыр Нуркожоевичтин жарыгы баарына тиет. Депутаттарга да тиет. Стройкада иштеген строительге да тиет. Таксовать эткен таксистке да тиет. Сыртта куурап, бөтөн элде, бөтөн жерде куурап жүргөн мекендештерибизге да тиет. Баарына тиет. Жашоо ушундай оңолот. Чоң өзгөрүүнүн босогосунда турабыз биз. Бул өзгөрүү уже башталды. Муну токтото албайсыңар. Жемкорлор, уурулар, урматтуу уурулар, коррупционерлер, болду токтоткула, бүттү. Элдик бийлик орноду, муну өзгөртө албайсыңар. Сен Кудайдын каалоосу ошондой болуп атат. Урматтуу Бакай мырза, бизге алтын убактыңызды коротуп келгениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Элибиз тынч болсун, журтубуз тынч болсун. Ушу Кыргыз эли экономикалык саздан чыгып, дүйнө элине атага чыккан Кыргызстан мамлекеттердин бири болот, Кыргыз мамлекеттердин бири болот. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто элдик көзөмөл кыймылынын төрагасы Бакай Кашкарбаев болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.